Урматтуу кыргыз элим, кандайсыздар, жакшысыздарбы, дей соолуңуздар жакшыбы? Мен могу Америкадан сүйлөп жаткан Эмиль дейби, Адаканды коргоп жатпайбы? Ушул жөнүндө мен бир комментарий берет элем да. Эй, Эмиль, сен Америкада кыйын болсоң бияка келбейсиңби Кыргызстанга? Анан сүйлөшөлү. Садырдын жан жөкөрлөрү, мекенчилери деп бизге кыргыз элине тийишип атасың го сен. Деги эле сен өмүр бою туугандарың бар да биякта деле, кыйналып, жашоодо кыйналып жаткан жанагы жеп ичкен чимкириктердин бир туугандарысыңбы, же кимсиң, же Адакан эмне сага эмне кылып бермек эле? Адакан диктатураны алып келем деп атпайбы? Кыргыз элин ойлобогон бул казактарга каркыраны саткан, чүйдүн тетиги Дунларский мосту саткан, жерлерди кысып келип саткан, андан кийин Тажикстанга саткан, Жалал-Абадтан саткан деп элдер тастыктап берип атпайбы? Сен мындай мээң барбы? Алдыгы сүйлөт десе эле сүйлөй бересиңби? Тоок мээсиңби? Сен сепаратист турбайсыңбы? Сепаратизм деген билесиңби? Бул мамлекеттик кылмышкер деп коет. Сен ошол жерге барып алып Байданга тиги арызданам дейсиң. Байдан эмнени чечет? Сен келип биз менен чечишпейсиңби? Биринчи очурет келип кыргыз эли менен эсептешпейсиңби? Сен могу Кыргызстандын акыркы 30 жылда же болбосо могу 2010 жылдан кийин берки жашоосун көрдүң белең мен? Же айтпай эле коеюнбу? Жалаң байлар эли болбодубу? Мына 30 жылдан бери Адакан Кимсанбаев депутат болуп жүрөт. Бакиевдин малында бийликке келген. Эмне кылып берди? 2010 жылы 90 бала өлдү. Ошондон мен бул 90 баланын өлгөнүн эсептешпейм дебедиби? Өлгөнүн эсептешпейм дебедиби? Булар баскынчылар дебедиби? Ошол жерден проамериканцы дейбизби же прозападный желтый революционер дейбизби? Отунбаев ашыгылы убактылуу өкмөттөр. Ошол так эле Украинада кылбадыбы? Украинаны көрүп атасың сценариясын, арабский весна деп. Ошолорду билбейсиңби? Мен тоок мен болуп калган го, элге тийишип эмне кыласың? Садырдын балекетин ал. Садыр деген бул кыргыз өзү мындай Адакан сыяктуу өзүн өзү көрсөткөн жок. Муну кыргыз эли көтөрүп атат. Кыргыз эли көрсөттү президенттикке талапкер кылып. Анан ойлонбойсуңбу экөөнүн ортосундагы айырмачылыкты? Кыргыз эли ошо түрмөдөн алып чыкты. Жаткан жерден. Түрмөгө эмне болуп түштү билбейсиңби? Зек эмне болуп, зек болгонун билбей калдыңбы? Бул чындыкты айтам деп, ушул 30 жылдан бери кыргыздар кандай туңгуюкка жетти. Андан кийин акыркы жылы, 2010 жылы жалаң бандиттер басып алды да, бандиттер, Текебаевдин тиги конституциясынын талабына ылайык жалаң байлар басып алды да. Бандиттер, чорныйлар башкарып жатты да, бүт элдер. Мына Сооронбай Шарипович бул геноцид кылды да элге. Кыргыз элине геноцид деген билесиңби? Мамлекеттик кылмыш деп эсептелди. Отунбаев ала сепаратизм, ошол тиги Кадыржан Бакировго автономия кылып беребиз, өзбектер менен кыргыздарды чабыштырып 2010 жылда. Автономия беребиз деп бул сепаратизмге багыт алып атат да. Умысыл бүт сепаратизм. Мен өзүм тергөөчүмүн, Мен өмүр бою ушу чындыкты бетке айтып, өмүрү 30 жылдан бери күрөшүп келатам. Милициянын чиновниктери менен, жанагы саткын милициялардын немеси менен. Жанагы предательдер менен күрөшүп келгенмин. Андан сырткары жалаң кылмышкерлер менен күрөшүп келдим мен өмүр бою. Мен креслодо жанагы бутумду чукаштырып алып отурган жокмун. Мен иштедим эл үчүн. Анан бирөө келип мени мынтип колу менен мынтип кесеген жок. Теңизбай, туура эмес. Иштедиң сен мени туура эмес кылып салдың деп. Мына анда далилдеп берсин. Ошо ким мени туура эмес кылгандыгым үчүн. Көрдүңбү мен өзүм кандай тазамын, таза деп. Коркпой туруп айтып атам. Менде милиция 10% Кыргызстанда. Мына мен былтыр чыктым, 55 жашында чыктым. 84 жылдан бери
Кашкар Жунушалиевдин курсташымын, ошол Кашкар акмак. Еңбичекти кармалбай жатат. Сага окшогон Америкага жете албай, кача албай атса керек. Ол качып кетти, бирок кармалат ал. Ошого окшогон душмандардын бирисиң да, айван, Да көзүңдү ачкының. Акыры Кыргызстанга келесиң да. Кыргызстанды келесиң сен, кандай өнүгөбүз, өсөбүз бизче. Анан келип алып туруп тиги зек дейсиң. Зек деп мына ушу Атамбаев кылды. Зек деп. Бул Адахан эчагыла түрмөдө отуруш керек болчу, жерди саткандыгы үчүн. Ошол зек болуш керек болчу. Мына зек деп ушуну айтат. Мамлекетке чыккынчылык кылгандыгы үчүн, жана жерлерди сатып ийгендиги үчүн ратификациядан өткөрүп атпайбы депутаттарды? Чогулта калып кезексиз жыйынды өткөрө коюп. Мына ушуну чыккынчы деп айтат. Бул эмне үчүн куу түлкүдөй болуп түрмөгө түшкөн жок? Потому что бул тили менен бул буудай кууруп келди да. Жылдар өтөт. Эл баа берет бул кишиге дагычы, жетет. Элдин көзү азыр мурункудай эмес. Түшүндүң да, Эмилбек. Эмилбектин дейсиңби? Көзүңдү ачып коюң, көзүңдү ач, жигит. Кыргыз элин ойлобойсуңбу, акмак?